Азыр өлкөдө автожолдорду оңдоо, темир жол куруу менен катар эле аба каттамдарына айрыкча көңүл бурула баштады. Аймактык, эл аралык макамдагы аба майдандары курулуп, эскилери жаңыланып, ири инфратүзүмдөрү түзүлүп жаткан учур. Мунун бардыгы эмнеге жасалууда? Анткени транспорт түйүндөрү экономиканын күрөө тамыры. Дүйнөдө экономикалык чоң секирик жасаган өлкөлөрдүн ийгиликтүү реформаларынын бардыгы жолдорду оңдоп, темир жолдорун салып, аба жолдорун абат кылуудан башталган. Саламатсыздарбы? Азыр Тегирмен телеберүүсүнүн алгачкы чыгарылышында ачык асман авиациялык долбоорун ишке ашыруунун алчы таасын талдап, Тегирмен ташына салабыз. Эмесе аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстандын эбактан бери Азиянын аба дарбазасы болуу дымагы бар. Бирок бул идея көптөн бери куру кыял болуп, кагаз бетинде гана калып келген. Азыр эми бул боюнча арыштуу кадамдар ташталып, алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Президент Садыр Жапаровдун өлкөнү географиялык туюктан чыгарып, анын транспорт карым-катнашын кеңейтип, батыш менен чыгышка көпүрө болчу транзиттик өлкө катары өнүгүүгө өбөлгө түзүү аракеттери жөн жеринен эмес. Мына ошондуктан эл аралык аэропорттор оңдолуп, жаңысы курулуп, алысты жакындаткан аймактык аба майдандары ишке бериле баштады. Өзүңүздөр билгендей, Талас аэропорту өткөн жылдын май айында ишке берилсе, Каракол эл аралык аэропорту өткөн жылдын соңунда ачылды. Ош жана Тамчы аэропортторунда жүргүнчүлөр терминалдары курулууда, Манас аэропортунда болсо учуп конуу тилкеси жаңыланып, аэровокзалы кеңейтилүүдө. Быйыл Кыргыз авиация тармагында дагы бир жаңы барак ачылды. Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Жалал-Абад эл аралык жаңы аэропорттун курулушу башталды. Кадырлуу агайын туугандар, Нарын жана Казарман аэропортторун реконструкциялап ишке киргизүү бактысы бүгүнкү күнгө буйруган экен. Кезинде түштүк чыгыш Азиядагы эч кандай табигый байлыгы жок. Эң жакыр жашаган Чахан арал мамлекетти дүйнөдөгү эң бир өнүккөн өлкөгө айланткан Сингапурдун лидери Ли Куан Ю дүйнөнү таң калтырган укмуштуудай реформасын алгач Чанги аба майданын жана деңиз портторун куруудан баштап, аларды дүйнөлүк соода жолдорунун чордонуна айланткан. Анын ийгилигинин сыры өлкөнүн географиялык ордун туура пайдаланып, алдыңкы транспорттук инфратүзүмдөрдү куруу менен бүтүндөй Сингапурду дүйнөлүк транзиттик борбордун деңгээлине жеткирген. 3-чү дүйнөдөн биринчиге Сингапурдун мисалы китебинен үзүндү. 2000-жыл. Сингапур кичинекей арал. Биздин ортозар болууга акыбыз жок. Биз аэропорттордо да, порттордо да, кызмат көрсөтүүлөрдө да эң мыкты болушубуз керек. Болбосо биз дүйнөлүк экономиканын картасынан биротоло жоголуп кетебиз. Ли Куан Ю. Ли Куан Юнун Financial Times гезитиндеги маегинен үзүндү. 1994-жыл. Менин милдетим жөнөкөй эле болчу. Кошуналарда жок нерселерди табуу жана анын баарынан эң мыкты кылып жасоо. Анткени бизде мунай дагы, жер дагы, ресурстар дагы жок эле. Бирок бизде эң башкысы деңиз порту бар болчу. Биз аны жаңылап кайра куруп, эң жакшы кылдык. Бизде эң башкысы аэропорт бар болчу. Биз аны дагы эң мыкты кылып куруп чыктык. Ли Куан Ю. Азыр президент Садыр Жапаров дагы Сингапурдун транспорт түйүнүн түзгөн алдыңкы тажрыйбасын өздөштүрүп жаткандай. Ошондуктан бүгүн мамлекет башчысы өлкөдө ички-тышкы аба каттамдарды көбөйтүп, заманбап стандарттарга ылайык аэропорттук инфратүзүмдөрдү модернизациялоо боюнча активдүү саясат жүргүзүүдө. Анткени анын бул планы өлкөнү транзиттик логистикалык чордонго айлантуу менен байланыштуу. Кыргызстан аэропорттор менен аба каттамдарын эл аралык деңгээлге жеткирсе, Борбор Азиянын аба дарбазасы катары өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк ачылат. Буга кандай негиздер бар? Кыргызстан деңиз жолдоруна түз чыга албаганы менен ал географиялык абалы боюнча Европа менен Азияны туташтырган 9 жолдун тоомунда, Улуу Жибек жолунун алтын ортолугунда жайгашып, кургакта жана аба мейкиндиги аркылуу батыш менен чыгышты тыгыз байланыштырууга транспорттук дарамети бар. Анткени ал дүйнөнүн фабрикасы атыккан Кытай менен чектешип, дүйнөнүн ири экономикасы Индияга жакын Борбор Азиянын дал ортосунда турат.
Буганын сода логистикалык жана ири транспорттук түйүнгө ылайыктуу мынушундай транзиттик мүмкүнчүлүгүнүн бир топ жогору экени негиз болот. Бул арада Кыргызстан авиациялык талаптарды аткарып, быйыл Европанын кара тизмесинен чыга турганы мерчемделүүдө. Анын маани-маңызын президенттин өзүнүн оозунан тыңдайлы. Бул өлкөбүз Европа өлкөлөрүнүн миллиондогон туристтер үчүн жеткиликтүү болот дегенди билдирет. Буюрса, Кыргызстан таза табиятты, көөнө маданиятты жана жаңы багыттарды жогору баалаган ири рынокко чыгат. Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүгү кеңейет жана өлкө стратегиялык көпүрөгкө айланат. Манас, Ош, Ысык көл жана Жалал Абад эл аралык аба майдандары батыштан чыгышка, чыгыштан батышка дайыма каттап, түз же транзит аркылуу тынымсыз учкан жүргүнчүлөр учактарын кабыл алып, авиакаргалар миллиондогон тонна жүк ташууларды аткара алат деген максат бар. Бул үчүн жарандык авиацияны жаңылап, кайра баштан ички тышкы аба каттамдарынын чынжырчаларын уюштуруу иштери колго алынууда. Бул жагдай аймактар аралык байланышты чыңдап, четтен келчү туристтерге, инвесторлор менен жалпы эле конокторго өлкөнүн алыс жактарына чейин жетүүгө шарт түзөт. Кыргызстандын аэропорттору ачык акционердик коому Борбор Азиядагы ири заманбап авиациялык комплекс. Анын курамына 12 аба майданы кирет. Анын 5-ü эл аралык, калган 6 аймактык макамдагы аэропорттор. Эл аралык макамы бар аба майдандары Манас, Ош, Ысык көл, Каракол жана Баткен. Ал эми аймактык Жалал Абад, Исфана, Кербен, Казарман, Нарын жана Талас аэропорттору ички аба каттамдарды камсыздайт. Мындан башка Жалал Абад шаарынан 20 чакырым алыс узактын Ойтала аймагында жаңы эл аралык аэропорт курулууда. Ага 380 гектар жер каралган. Аэропорттон башкаруу түзүмү өркүндөтүлүп, инфраструктурасы жаңыланып, аба каттамдарынын тармагы кеңейүүдө. Улам жаңы эл аралык авиа багыттары ачылып, туруктуу аба каттамдары аркылуу Кыргызстандын чарбалык, туристтик жана логистикалык байланыштары күчөйт. Бул үчүн аба каттамдарынын ар түркүн түрлөрүн ачуу маанилүү. Аба каттамдары учуулардын аралыгы боюнча ички, эл аралык, түз жана транзиттик убактысына карап туруктуу чартердик рейстер, ал эми кошумчалары жүк ташуучу авиакаргалар, өкмөттүк, VIP, сезондук жана коммерциялык лоу-кост рейстер болуп бөлүнөт. Эл аралык ички аба каттамдарынын ыңгайы, ылдый баалары, кызмат көрсөтүүлөрүнүн жогорку сапаты жана ылдамдыгы менен таанылып, аны Борбор Азиядагы авиахабка айлантып, каттамдары каршы терси учкан аба каттамдарынын чордону болууга эмнеге болбосун. Бул үчүн эл аралык аба жолдорунун жаңы багыттары ачыла баштады. Кыргызстандан чет өлкөлөргө аба каттамдары көбөйдү. Учурда Манас жана Ош эл аралык аба майдандарынан дүйнөнүн 30дан ашуун шаарларына аба каттамдары аткарылууда. 16 авиакомпания жүргүнчү ташыйт. Алардын 3-ü атамекендик компания. Учуунун географиясы КМШ аймагын жакынкы чыгышты жана Азия өлкөлөрүнүн ичине камтыйт. Шаржа, Дубай, Эли Кувейт, Стамбул, Анкара, Дели, Кашкар, Үрүмчү, Сиянь, Улан-Батор жана башка Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын жана Азербайжандын шаарларына жүргүнчүлөрдү ташыган учактар учат. Мындан сырткары Ташкент, Ташкабад, Баку, Стамбул, Шанхай, Гонконг, Гуанчжоу шаарларынан түз жана транзиттик жүктөрдү ташыган авиакарголор иштейт. Аэропортторду заманбап оңдоп, багыттарды кеңейтип, аба каттамдарын көбөйтүү өз кезегинде 100 миңдеген жүргүнчүлөрдүн агылып келишин камсыздап, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлүп, мамлекет казынасына миллиондогон сом каражаттарды түшүрөт. Бул үчүн жаңы учактар сатылып алынып, өлкө өзүнүн заманбап авиапаркын жаңылоого киришти. Кыргызстанга соңку 5 жылда алынган учактар. 2020 эч кандай учак алынган эмес. Өкмөттүк иш сапарлар үчүн 2021 жылы Beechcraft King Air 360 үлгүсүндөгү учак сатып алынган. Жарандык авиакомпаниялар 2023 жылы Airbus, Boeing Il-76, Diamond DA-42, Beechcraft King Air 360 үлгүсүндөгү 9 учак алса, өкмөт Airbus A320-200 үлгүсүндөгү учакты номер 1 президенттик борт үчүн сатып алган. Ал эми 2024 жылы мамлекеттик Asman Airlines компаниясы 2 дана Bombardier Dash 8 Q400 учагын алса, өкмөткө Gulfstream G450 учагы сатылып
колуп алынды. Башка жеке авиакомпаниялар тарабынан жалпы 6 даана жүргүнчүлөр учак алынган. Мамлекеттик Osman Airlines 2025-жылы авиапаркын Bombardier Dash 8 Q400 үлгүсүндөгү 3-үчү учак менен жаңылап, дагы 2 жыл аягына чейин келерин жарыялады. Ошентип жеке авиакомпанияларда 18 даана жаңы учак катталса, мамлекеттик Osman Airlines компаниясы 3 даана учак алса, ал эми өкмөттүк авиапарк 3 даана учакка ээ болду. Мындай жагымдуу жагдай өлкөгө ири инвестицияларды тартууга, кирешелүү туризмди, кызмат көрсөтүүлөрдү жана соода ишкердигин өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Мына ошондуктан жаңы транспорттук түйүндөрүн түзүп, жүргүнчүлөр менен жүктөрдүн ири логистикалык кан тамырлары тармакташып, жайылуусу абзел. Мына ушул максатта президент Садыр Жапаров Сингапурдун мисалында эл аралык жана ички аба каттамдарын жакшыртууга жана жалпы эле жарандык авиация тармагына өзгөчө басым жасап жаткан учур. Садыр Жапаровдун аэропортторду жана аба каттамдарды өнүктүрүү саясаты экономиканы батыл трансформациялоонун, ири инвестицияларды тартуунун жана дүйнөлүк логистикага кошулуунун драйвери. Бул кадамдар Борбор Азияда уникалдуу практика болуп, өлкөнү чыгыш менен батыштын логистикалык түйүнүнө айлантууга жардам берет. Талдоо баянын мен журналист Кубаныч Жолдошев даярдап алып бардым. Тегирмен ташын тегеретип, кийинки жолу аалам төр айдыңынан кезиккенче сак саламатта туруңуздар.